Көлмө медресесинде ыйык илимдин жолундагы чоң жетишкендиктердин күнү болду. Бүтүрүү аземи салтанаттуу жана өзгөчө маанайда өттү. Бул улуу иш-чарага Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан Султан Ажы Гапуров баш болгон кадырлуу коноктор, медресебиздин устаздары, жалпы бүтүрүүчүлөр, ата-энелер жана жергиликтүү жамаат катышты. Быйылкы бүтүрүүдө 20 студент хадис илимин толук аяктап, илимдин тереңине жетүүдө чоң кадам ташташты. 7 бүтүрүүчү Куран каарылары катары таанылып, Куранды толук жаттап аякташты. Кыргызстанда алгач ирет 10 студент тахассус программасын ийгиликтүү аяктап, муфтийлик суроо жооп жана фатва берүүчү адистер катары даярдалды. Бүтүрүүчүлөргө дипломдор жана сертификаттар тапшырылып, алардын тынымсыз аракети өз жемишин берди. Өзгөчө сыймыктануу менен белгилейбиз. Үсөн уулу Расул жана Шерматов Ахмадали мыкты жетишкендиктери үчүн кызыл дипломдор менен сыйланышты. Мындай салтанаттуу күнү келген кадырлуу конокторго медресебиздин жамаатынын атынан ыраазычылык каттар жана эсте кала турган белектер тапшырылды. Коноктор жана ата-энелер өз сөздөрүндө жүрөктөн чыккан ак баталарын берип, бүтүрүүчүлөргө келечекте эл журтуна жана үммөткө кызмат кыла турган адептүү, билимдүү инсандар болушун тилешти. Аллах Таала илим жолундагы бул улуу кадамдарды кабыл кылып, бүтүрүүчүлөрүбүздүн жолун ачык, келечегин нурдуу кылсын.